Саламатсыздарбы, замандашым. Негизги теманы, башкы теманы баштардын алдында азыр жолдо келет жолуктум. Кыргыз тил адабият мугалими орус мектептерге мамлекет тилден сабак берген эжейге, тааныш эжейге. Ал киши мени да көрөт экен, менин берүүлөрүмдү. Анан айтып атат, өзүнүн көйгөйлөрүн айтат да, кыска-кыска сүйлөшүп калдык. Эми дейт, биз сабак берип атабыз дейт. Бирок сабактын эч таасири жок дейт да. Ал кыргыз мектеп тилдүү, орус тилдүү класстарда жана эле кыргыз балдар окуйт дейт. 99%. Биринчи эле орус болбосо. Бирок кыргыз тилине, эне тилине эч муктаждык жок дейт алар. Тоотпогон мамиле жасайт дейт. Анан биздин да таасирибиз жок дейт. Эч кандай таасир жок дейт. Толугу менен маңкуртчулук. Толугу менен маңкуртчулук. Эч таасири болбосо, ырчагы болбосо, ал өтүп, жана акча корот өтүп атат экен да. Сөздүн кыскасы. Көрдүңүзбү кандай маңкуртчулуктун уясы каякта жатат, уюткусу. Аны билген элге билим берип, илим министри барбы ошолорду билген. Анан ал жерде ал тил эмес дейт, тилди мындай тактакыр үйрөнгүсү да келбейт дейт да. Тилди. Тилдин кереги жок деп эсептейт экен ал балдар. Анан деги эле Кыргызстанда жашап кереги жок, Кыргызстандын эртеги жок деп эсептейт экен кыргыз мамлекетин. Көрдүңбү, нака маңкурттарды ошол орус тилдүү класстар мектептерде тарбиялап атабыз. Чыныгы маңкурттарда. Алар кетебиз дейт экен эртең. Келечеги жок бул мамлекеттин деп. Жанагы бир кезде менин досторум, мына ошонун ичиндеги акын досум Карбалас эмес. Ким? Бектур Салгаманын бир сабы бар. Айласы кеткенде. Жашагым келбейт Кыргызстан деген. Жашагым келбейт сенде Кыргызстан деп жазып атат. Ал жек көргөндөн эмес, айласы кургандан да. Сап ушундай. Ошол сүрөттөмөнү ушул орус тилдүү мектептер ушундай экен акыбалы. Кыргыз балдар, кыздар эне тилин чанат, мекенин чанат. Жалаң акча короту андай орус тилдүү мектептерде окутуу эмне кереги бар? Акча короту ошолор, маңкурттарды. Эртең кетет ал. Ата-энеси да кайыл, ошо кеткенине кайыл. Өзү Алатоонун бейиштей болгон Алатоонун суусун ичип, абасын жутуп, нанын жеп отурат, мекенине түкүрөт экен да. Мына мен орой айттым. Эртең барып дагы көрөбүз ошолорду текшерип. Текшергенде эмне? Катышам мен сабактарына. Мына маселе, мына тревога деген ушул экен. Мына эже ыйлап туруп айтып берди. Анан кийин эми кыргыз тили жөнүндө сөз болгондо, мына өткөндө жума күнү мени Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев кабыл алды, атайын жардамчысы бир күн мурун айтып. Анан жардамчысы айтканда эч кимди мындай сиздей узак отурган эмес, сиз менен 2 саатка чукул сүйлөштүк. Нурланбек мырзаны тетиги маданият министрлигесинде андан мурунку ушул басма сөздөрдө иштеп жүрдү, журналисттик жолдо жүрдү, ошондон бери билем. Эми мындай өтө жакын билбесек дагы ассаламу алейкум деген бир идеялаш мүнөздөрүбүз бар. Мына мамлекеттик тилге күрөшүп атат. Ошол өзүнүн ишинде, маселен өзүнүн спикерлик ишинде, төрагалык ишинде кандай таасир берип атат? Таасир берип атат, өзүңөр көрүп атасыңар мамлекет тилге. Баягы башында айтайын, Динара Кутманова деген Айлана Чөйрө жана Токой чарба агенттигинин директорун кандай ордуна койду эле. Кыргызча сүйлөдүңүз деп. Ал кыргызча сонун эле сүйлөгөн карындаш. Аны таштап орусча бүт көндүм. Көндүм жол. Мына президент сүйлөп атат барган жерде. Кыргызча бүт оондо сүйлөп атат. Бер жагына барсаң, мына министрлерге барсаң, тамтаңдап орусча сүйлөйт. Ким кой деп атат. Мына Нурланбек Шакиев баарын айтып берди мага. Кайда гана барбасын, калпак кийип кыргызча сүйлөп атам дейт. Кыргызча баштап атам дейт. Ал көп эркин мамлекеттерге жагат экен. Мына айрыкча Лондонго барыптыр, былтыр. Лондонго барып, жанагы Лондондо эмне деп айтылат? Парламент, Улуу Британиянын парламентинде. Алар 2 палаталуу. Ошол спикерлер кабыл алып, мен калпакчан кыргызча сүйлөсөм майдай жак дейт да кыргызча айтканда. Анан ошолор мени расмий чакырды дейт, кайра Кыргыз парламентин делегациясын менен бардым дейт. 30 мына эркиндик алгандан бери, эгемендиктен бери бир да кыргыз жетекчилигин
Kırgız biylигин çakırgan emес. Britanya, Ulu Britanya. Mına ошол tildi, öz tilin süйлеп atkан üçün, öz kadırın bilip atkан üçün ошону çakırıp atat Kırgız mamleketinin spikerini. Mına ondayla baştaş gerek. Ondayla jazaş gerek de ay tuğandar. Anan uşul prezidentten tartıp, mına o UKMK'nın jetekçisi, andan kийинки mına o bardığı başındagılar, mına patriot mekençiler Kırgız tilinde süylep atat, özünü kayırlıp atat. Prokuratura Kırgız tilinde süylep atat. Emne üçün mına ılдый kız bana. Mektepte geypi tigi. Mektepte. Orus tildi mektepler bizde teňme-teň kança. Bala bakçalar büt orusça. Oşolordun mankurt jetekçilerinde büt. Günöөнүн bari, ayıptın bari. Orada aytkanda akmakçılığın bari, o şayakta bolup atat, mankurtçuluk. Dagı da aytalı, suuzun içinden anıcak. Anan, mına Nurlanbek Mırza varıp, Duma'da da Kırgızça süylöptür. Balodin albette, Vyacheslav Balodin degen abdan savatlı kişi o. Alдағы kadimkideyle kabul alıptır. Matviyenko degendeler jakşınakay kabul alıptır. Alar düşünöt. Bir jakta ortodagı janagı çağırbaşlar var da, janagıday kıykırıp ökürgön, Rossiya Dumasında da şonday şovinistler köp. Alan alar dugu alıp isteki japırılıp kalat. Bir jaktan Putin eşteke degen jokko. Alemi Lavrov, Tışkı İşler Ministri, oşo kişiye reaksiya bergen. An işe mesele. Al Tışkı İşler Ministrele. Emi çındap gelgende, biz emi taqdırlaş, tetik Atakebiyden beri atalarımız, babalarımız aylası getkenden, joodon, tutaş joo olgonda aylanası. Kıtay kılkıldap kalmak. Anan Kazağımız ele kol salvatsa, Kokom Handığının korduğu, oşondan aylası getkenden Atakebiy, Abdurrahman Küçük degen aksılık bolgan. Oşol şılın jigit bolgan alem, kontrabandist bolgan ubagында aytayın men, tamaşalap eleçi. Oşol köp tildi bilgen kişi eken. Atayın ugup çakırtıp, Atakebiy'den köp janına koşup berip janagı jigitlerden Sankt Peterburg'a elçi jönötken. Bul 17. yılımın ayında, 18. yılımda jönötüp atat. Anan gayran Abdurrahman Küçük anan Oruska barıp kat tapşırıp, oşondan beri Oruska taqdırlaş. Anan keyin Oruslar geldi. Kazakistan daldanan berilep piske geldi. Emi kıskası Orus halkı Orus biyligi menen ilgeriden taqdırlaş. Albatta 16. yılım boldu. Anda dele özü üstünde günöbüz bara jerde. Çoçoңdop mına baylardın baldары başlap жиберген деп кайран карасай ыйлап айтчу. 16 жылкы үркүндүн кыргынын. Ал бир жактуу карабай, анда дагы биздин өзүбүздүн күнөө үлүшүбүз бар экенин да эстеп тарыхты такташыбыз керек. Башкаларга караганда мына Кытайды, өзүбүздүн эле туугандарыбыздын чапкындарын, ошолордон анан айласы кеткенде Оруска кол сунган, бул тарыхты унутпашыбыз керек. Бирок Орус бийлигинин дагы байыртан келаткан шовинисттик саясатын унутпаш керек. Ошон үчүн аталарыбыз айткан, Орус менен дос болсоң акбалтаңды байланып жүр деп. Мына ушунун баары, эгерде Орус менен тең ата сүйлөшө алсаң, экономиканы чыңасаң, өз рухий тамырыңда туруп, анан алардын дөөлөттөрүн мыкты окуп билип, алардын рухий дүйнөсүн, тарыхын, тилин өздөштүрүп, анан тең ата сүйлөсөң, гана Орус бийлиги сени тааныйт. Ошондон анан сени менен сыйма биледе болот. Бул эки жерде 2-4 деген маселе дейт. Мына Нурланбек Шакиев мырза бүт ошондой саясат жүргүзүп атканын айтты. Анан биргелешип иштөө жөнүндө ушундай диалогдор болуш керек да. Элдин арасы менен, элдин катмары менен диалог болуш керек. Монологдон Кудай сактасын. Мен го монолог айтып атам. Монологду мен сиздерге айтып атам. Сиздер менен мына баарлашам, постуңарды окуйм, кайра ким мына мындай кыл десе оңдоп түштөп кайрадан сүйлөгөнгө аракет кылам. Диалог деген ошол. Жана эле өзүңдүн оюңду догма кылып эле таңуулай бербешиң керек. Бүгүнкү 21 кылымда айрыкча ошондой да. Анан эми Кыргыз тил Байчечекей мына Кыргыз тил газетасына жардам бере турган болду бизге. Материалдык жардам, финансылык жардам берейин деди. Силерден мына мындай кылгыла деп атат. Бир жактуу саясат жүргүзбөй, ошол Россия менен, бүткүл дүйнө менен ошолордун кабардар болуп, тажрыйбаларын бардыгын тил боюнча айрыкча. Анан мен Байчечекей журналын айттым, бүгүн орусча айтканда плачевный акыбалда турат. Токтосун Самудинов деген байкебиз 47 жылдан бери өзү сүйлөп келатат.
Союздун убагында абдан сыйлуу болчу. Азыр болсо учкун канцерине. Алар да түшүнчө болот, алар да жанагыдай мамлекеттик басылмага айланбады. Жанагыдай акча дейби, паспорт дейби ошондой басат экен, а жерден аны чыгарып аттыр Байчечекей журналын. Ал эми алардын балансы деп кой. Маданияттын карамагында турат Байчечекей журналы. Же алар орун бербейт, же чуркап күйбөйт. Анан Токтосун Байке бизге келген, айласы кеткенде Кыргыз мамлекет тил комиссиясына. Мурдагы жетекчилик макул болду эле, азыркы жетекчилик карап көрөлү деп атат. Анан мен ошону көчө Нурланбек Шакиевке айттым. Айтсам жардам беребиз деди. Мына ушу жетекчи деген ушундай болуш керек. Шарт жетекчи, мен айттым жардам бериңиз, ушу Байчечекей журналы колдон келсе, Кыргыз тил газетасы чоңдор үчүн Байчечекей журналы, Кыргыз тил газетасы чоңдор үчүн, Байчечекей журналы наристелер үчүн, бала бакча үчүн мыкты болор эле. Эгерде бир борбор маалымат борборун түзө алсак, ушул мамлекеттик тил саясаты болобу кайда, анда эри аркак болуп, ошол балдарыбызга, жаш муунга, окуучуларга, студенттерге мына сонун окуу куралы болмок. Китептерден сырткары басма сөз. Бүгүн өнүккөн мамлекеттерде, айрыкча Японияда интернеттен баш тартуу, интернеттин жанагы ашыкча маалыматтарын алып салуу, бул институтунду куратат экен, көздү куратат экен, зренияны деп, анан алар китеп, журналга басым жасап атат, баягыдай газетага. А чынында жугумдуулугу дагы, таазир берүү жагы дагы кагазга түшкөн маалымат алда канча сиңиримдүү болорун илимий далилденген экранга караганда. Ошон үчүн мына кечээ Нурланбек Шакиев мени курсант кылды. Шундай мекенчил сөздөрү менен, мекенчил ойлору, кеңештери менен жардам, финансовый жардам беребиз деди. Ошого ыраазы болуп чыктым, туугандар. Андан кийин анан бүгүн эми мен үчүн улуу күн экен. Менин устатым, көп каламгерлердин устаты Салижан эке Жигитовдун туулган күнү экен да. Ошол туулган күнү өзү 1936-жылы туулган Кайран Сакең. Анан 2006-жылы 70 жашында дүйнөдөн кайтты. Мен кыска айтайын убакытка карап. Эми Салижан Жигитовду калктын баары билет. Жаштар үчүн айтайын. Салижан Жигитов 4 тараптуу талант болгон. 4 тарабы шай келген жорго дегендей. Ал прозада да, поэзияда дагы өзү адабиятчымын дечү, жупунулатып. Сында дагы байыркы сынчылык өнөрдүн акыркы магиканы. Жазган илимий макалалар, жөн эле портрет макалаларынан өдө шедевр кылып жазып кетти бизге. Шедевр. Анан кийин бул кишинин эми мыктылыгы дагы мына өлүмгө тике карады. Ал жана жаман оору рактан өлдү. Ошондо да тастайып күлүп, "Ай балдар, эмнеге кайгырасыңар? 70 жаш көп жаш экен. Мен тажадым" деп кашкайып күлүп кетти. Өлүмдү ошондой тосуп алды Кайран киши. Көрдүңбү ажалды? Көрдүк, жанында сүйлөштүк. Мен Ош пединститутта окуп, таалим алып, айылда 5 жыл мугалим, областтык газетте жүрүп, анан 91-жылы СССРдин убагында мына Мугалимдер газетасына Абжапар Эгембердиев деген редактор болуп турганда, мына белгилүү акын мени чакырып алган. Ошол Үлкөйүм деген очеркчи. Анан ошондон мен алыс жүрдүм эле, кумирлеримди, жаштан окуган кумирлеримди издей баштадым деп айтып атпаймынбы? Ошонун бири Салижан Жигитов эле. Мына ошол Салижан агайга биринчи бар жолукканда, бул киши ошондо мына Илимдер академиясында иштеп аткан экен. Мен атайын издеп бардым. Анан ошондо мен жана элегия деген ырын жатка айтып бергем. Анан айтам, мен тең баягы жаман алдында деп коет кыргызда. Анан мен тамашалагам, ага Салижан эке, мен жаза турган ырды сиз жазып коюптурсуз. Мен тагдырым экен чылк эле десем, жетим деп сүйлөйт ош тарапта. Атасы энеси болсо да жетим деген мындай жаргон сөз бар. Жетим, жакшы айтат экен, сага бердим деп кашкайып күлгөн тамашалап. Мен бул ыр сакалында пакта терип жүргөндө Ош пединститутунда окуп, анан Пайсылла Ирисов деген агайым мен туулган күнүмдү өткөрүп, биринчи мага күргүмдө окуп берген Пактазарда. Айтып берген, жатка окуп берген эмес. Ошондо ушундай түш сызык өттү менден. Ушундай ыр. Азыр мен ошол Салижан экенин арбак үчүн майдалап отурбай ошол ырды айтып берейин жатка. Бул кишиге мен көп жолу азилдерин уктум. Эми аны кыргыздын баары билет. Салижан Жигитовдун жаргондорун, асилдерин, анан Кашкайт
айткан, Кашкайта айткан, аттын кашкасындай айткан таамай сөздөрүн, сынын эл журт билет. Анан бул киши эмнелерди гана айткан жок, эмнелерди гана жазган жок. Анан жүргөн турганы бүт облиги өзгөчө болгон да, өзгөчө болгон. 2006-жылы каза болду, мына 18 жыл болуптур арадан өттү. Улам арылаган сайын тоо бараанданат дегендей Салижан экен бүт айткандары, Олиязада да айткандары келип атат. Ай балдар, географиялык акыбалыбыз начар. Тай туйлап такка чыкпайт, Америка океанынын ар жагына келип сени коргоп бербейт. Биякты караш керек деп батышты көрсөткөн. Силер орустун оож алып, демократиялык жолго түшүп, тез оңолуп кетишин Кудайдан тилегиле. Россия оңолсо, Кыргызстан мамлекети оңолот деген. Тарых тастыктап атат. Албетте биз бардык республикалар менен азыркы икемдүү президентибиз баары менен алакалаш болуп атат. Бирок тагдырыбыз Россия менен деген туп-туура. 1,5 миллион балдарыбыз иштеп атат. Келечек тагдыр айланадагы көргөн суу талаш болот деген Кайран Керексесов. Кечээ мен интернеттен көрдүм, вооружается Кыргызстан деп атат. Мына ушундай болот. Кыргызстан азыркы биздин жетекчилик мыкты куралданып атат дегенди каңкуулап берип атат да. Албетте Керексесов айткан суу талаш сөзсүз болот дүйшөн. Азыр жана атчан отрядтар даярдаш керек, улакчылардай болгон, ыкчам, мобилдүү. Ошондо тоолордун арасында баягы ата-бабалар тоо сактап келгендей, ала тоо койну вертолетуңдагы жанагы бронетехникаңда жүрө албай калат. Атчан деп көрдүңбү, гоого келип атат. Азыр канча миллиард, 7 миллиард куб метрге түшүп кетип атат токтогул суусу. Суулар азайса, мөңгүлөр азайса, эмне болот эртең? Кого болот? Жеринде жут болуп атса, ошого даярдык. Мекенди сактап калууга даярдык жүрүп атат деп сырттан берип атат. Болуш керек ошондой. Баатыр кыргыз жерин мекенин коргогонго даяр кыргыз болуш керек. Анан эми Салижан эке ошондой какшап өттү биздин прогнозторубузду. Келечек прогнозторубузду айтты, жалкоолугубузду айтты, билимге умтулбаган кенебесчилигибизди айтты, эмнелерди гана айткан жок. Анан тойлор, аштардын ыксыздыгын, анан баатырларыбыздын көптүгүн ол жок. Анан Баякуш элекенибизди, анан тарыхты эле даңктай берген, тарых бизди жетелебей тургандыгын, аны ортого келтирип эле жазып коюш керектигин, музейлерди куруп коюш керектигин, ал балдарга ошол жол менен эле сиңирип, анан тарыхты касмалай берүүнүн кереги жок деген. Тарых эч качан сени алдыга жетелебейт. Сен прогресске жыл, улуттук рухуңа таян, прогресске чык, Дэн Сяопиндей бол, Ататүрктей бол, Рузвельттей бол, тиги француз Шарль де Голдой бол, ошондой жетекчиликти тиле деп кан какшап жүрүп өттү. Аны калмак дедик, улут касылат дедик. 18 жылдан бери өттү. Дагы жарым жыл болсо дагы, жарым кылым болсо дагы Кайран Сакеңдей фигура, феномен чыгарына көз жетпейт. Кашкайтып аткан. Ошонун биз бир туягыбыз, бир бүртүгүбүз. Ошол устатыбызды кайталап бирдеме айткыбыз келет. Мына ошол биздин максат. Анан эми жаткан жери жайлуу болсун, ылайым арбагында ыраазы болсун. Биздин улутка күйгөн, дүйнөдө мына саналуу кишилер болгон, улутка каяш айтып, улутту сындаган орустун Некрасовы, Розанова, орустун орус адабиятында мына улутка сын айткан кишилер. Болбосо Моем, Сомерсет Моем, француз. Мына Хикмет, Назым Хикмет, улутуна сын айткан өнөр постор. Улутка бүтүндөй, кишиге эмес, улутка. Абай Казагын бир уртуңдан кан, бир уртуңдан май агады деп кандай таамай айткан. Майды чайнап атасың, уурусуң деген Абай. Анан биздин улутка күйгөн Салижан Жигитовдай феномен жок. Мен көргөн жок. Мурдагысынан да болгон, Түгөлбай Сыдыкбек болгон, Айтмат болгон. Бирок Кашкайта сынды айткан, юмор менен айткан, ушундай жугумдуу айткан, тайсыздуу айткан Салижан Жигитов гана болгон. Эми алдыда чыксын деп тилейли ошондой феномендер. Улутка айткан. Анан баарыбыз эле май төшөк. Анан эмне диванда жатып алып эле торсой эле, анан күнүгө эле той. Анан эле эмне ушу менен жүрөбүз. Матраевди ичибиз, байларды ичибиз, көчөгө 5 сарыны ичип жүрдү канчалар. Мына баары кылмышкер болуп чыгып атат чекесинен. Мына эмне деген төңкөрүштөр болуп атат, рухий революциялар болуп атат. Ошонун баардыгын кыргыз эли
Жөнүнө май чайнап эле денебей жүрө бербеш керек. Улуттун эртеги жөнүндө ойлош керек, какшаш керек. Билим жөнүндө, жана да билим жөнүндө ар бир келген балаң үйүңө келсе, эмне кылып жүрдүң деп сураганга жарашың керек. Кайда жүрдүң? Эмнени окудуң бүгүн деген. Анан эми кыскартып айтканда, мен кыргыз поэзиясынын эркечи деп айтам. Ушу Салижан акенин жана элегия деген кереметтерин эми көп жылдан бери жатка айтам. Көп эми мен бир жаман өнөрүм бар. Жүздөй кыргыз классикалык акындарынын классикалык деңгээлдеги ырларын жатка билем. Ошону ээлде жүрүп айтам, дем алам, анан кайраттанам, намыстанам да, рахаттанам дагы. Элегия. Уйгу туйгу шамалдуу күз түнүндө, уктай албай кыйналам чоочун үйдө, теректери шуулдап шоокум салат, тереседен калдайган тоо түбүндө, жалбырактар жабыла үн чыгарып, жаны тынбай күйүттүү күй чыгарып, шу этет качырып, уйку кушун шу этет көңүлдүн тынчын алып, шуулдаба терегим, теректерим, шуулдасаң эсиме келет менин, өткөн күндүн өчүнкү элестери, өмүрүмдүн өкүттүү белестери, шуулдаба терегим, теректерим, шуулдасаң ыйлагым келет менин, тоо койнунда кысылган кыштагымда, там ташы бар түшөңдүн төш жагында, турар эле шуулдап миң түп терек тигип койгон атекем жаш чагында, о мен анда бактылуу бир баламын, оюн күлкү көпөлөк уулаганым, уктаганым байкабай калар элем, угуп жатып теректердин шуулдаганын, убайымдуу алделеп ырдаганын, шуулдаба терегим, теректерим, шуулдасаң ыйлагым келет менен, каргадайдан бир өскөн моюндашып, кайран экем экөөбүз коюндашып, уктап жатсак теректер ойготчу эле, желбиреген жел менен шыбырлашып, жашыл көркүн жайгана шуулдатып, шуулдаба терегим, теректерим, шуулдасаң ыйлагым келет менин, апам өлүп артынан атам ооруп, айыкпаган дартынан каза болуп, ошондо да теректер шуулдаган, коштошкондой көрүнө капа болуп, кошок айтып жаткандай созолонуп, шуулдаба терегим, теректерим, шуулдасаң ыйлагым келет менин, өтүп барат бул заман шуулдаган, өтүп барат зуулдап улуу заман, кайрандарыма силер жатасыңар, терек күйсүн укпастан шуулдаган. Кадиги жок болсо да бир өлүшүм, кайсы күнү өмүрүм түгөнүшүн, капар калбай жүрөмүн кайрандарым, терек муңун, терек күйсүн эшитип силер үчүн, шуулдаба терегим, теректерим, шуулдасаң ачышып каректерим, шууш кирип ыйлагым келет менин. Кайран Салижан Жигитов.